Rızkının 10-9 bölügü soda satıqta деген. Allah Taala ушундай рызкыга неме берип койгон да, сода сатыкка. 10 канча бөлүгү? 9 бөлүгү. 1 бөлүгү мал кылууда. Кой кыласыз, уй кыласыз, эчки кыласыз, төбө кыласыз, жылкы кыласыз, 1 бөлүгү ошондо деген да. Бирок көпчүлүк бөлүгү кайда экен? Сода. Бирок ошол эле учурда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам хадиси бар. Инна туджар хумул фуджар деген. Албетте саудагерлер булар бузукулар деген. Дегенде сахабалар кайрылып айтат: "О Аллахтын элчиси, Аллах Таала сода сатыкты адал кылган го" дейт. Сода сатыкты эмне кылган? Адал кылган го десе, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам сөзүн улантып айтат. Саудагерлер эмне себептен алар бузукулар десе, себеби алар юхаддисунаха ва якзибун. Сүйлөйттөр, жалган сүйлөйттөр дейт. Саудагерлер алдап атабы? Алдап атат. Машинаны барсаң, сыртын өтө жасап койгон, жууп тазалап койгон машин базарга. Саткандан кийин 2 күн ал жараксыз машина. Bir жери кеткен аны. Ошон үчүн пайгамбар не дейт? Юхаддисуна фаякзибун. Сүйлөп не кылышат? Жалган сүйлөшөт. Ва яхлифуна фаясамун. Эмне кылат? Ант ичет да антыны бузат дейт. Аллах менин буюмум укмуш дейт да саудагердин жанына барсаң. Ант ичип туруп алат кээ бирлери бар го. Меники эң жакшы дейт, бирок эң начары. Ошон үчүн пайгамбар айтат да, силер сода саттыкта ант ичпегилер дейт. Сода саттыкта ант ичүү не эмес? Мүмкүн эмес. Алсын аш болсун, албаса басып кете берсин таксыры. Жалган ант ичип өзүңдүн товарыңды көрсөтпеш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам бир күн базарга кирсе, бир адам будай сатып атат да. Анан колуну мындай будайдын ичине эстесе, бир суулап койгон да. Үстү кургак эле. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам ошондо кайрылып айтат да: "Мына астыдагыны үстүгө кылбайсыңбы? Астыдагы нымды эл дагы билсин. Ушундай не болуп калган, нымдашып калган экен. Үстүгө кургакты чыгарып коюп, ман гашшана фалайса минна, ким бизге кыянат кылса алдаса бизден эмес" деген. Ошон үчүн сода кылуунун жакшы жагы дагы бар, эмнеси дагы бар, жаман жагы бар. Эгерде биз ошол принциптерди, шарият койгон шарттарды, эрежелерди сактай турган болсок, рызкыбыздын 10-9 бөлүгүн ушундан таап жей беребиз. Кичине болсо дагы берекели болот. Адал жол менен болсун, 1 сом бизнесиңиз болсун, бирок адал болсун. Эгерде миллион сом болуп туруп арам жол менен болсо, келечекте ал не кылат? Жок болуп кетет. Сөзсүз жок болот. Тем более акыретте ага дагы эмне кыласың таксың? Жооп дагы бересиң. Анан бүт хасанатыңды бул дүйнөдө мен муну алдап жедим дейли, мунусун алдап жедим, тигисин алдап жедим. Эртең катар тизилет. Кыямат күнүгө барганда. Ар бири келет да мен хасанатымды алат, окуган намазымды алат, зикиримди алат, садакамды алат, Куран окуган башка нерсемди алып коет да, булар жөн эле менден алып коет. Өткөндө акыйдада өттүкпү? Вал кисасу фима байнал хусуми хаккун. Айттыга, кыямат күндө өч алуу бул эмне? Чындык. Анда акча менен өч алынбайт. Бир мушурган болсо бир мушурбайсыз. Эмне аласыз? Жакшылыгын алып коесуз. Ошон үчүн сода сатыкта шарият эреже койгон. Мына ушул китебибизде биз азыр эмнени өтөбүз таксырларым? Ошол эрежелерди өтөбүз. Чүнкү ошол эрежелерге бекем маани бериш керек. Ошондо жашообуз оңолот. Бүгүн базарлар толуп кетти, жайнап кетти да. Базардан көп нерсе жок таксырларым. Өтө көп болуп кетти базар. Бирок береке жок. Бат эле кайра акчалар тарап кетет. Бурода эртеден кечке дейин жакшы эле соода кылып атасың, бирок эч нерсеси жок да. Береке жок, жок акча. Кайра эле жок да. Неге? Биздин соода сатыгыбыздын өтө көп бөлүгү туура эмес жол менен келип атат. Сүткорлук бар анын ичинде. Жанагындай алдоо, кыянаттар бар. Шариаттын эрежелерине кыскасы төп келбеген соодалар көп болгондуктан ошол нерсеге барып жатат. Түшүнүңүздөр, Ошон үчүн жакшы маани берип окушубуз керек. Балким келечекте бирибиз бизнес жолуну тандайбыз. Бизнес жолуну тандаган адамга фарз биринчи соода сатык китебини окуп, анан бизнеске кириш керек. Же ар бир келишимди түзүүдүн астында дароо эле жана келишимге кол койбой, пайдасыны көргөн кезде биринчи эмне кылыш керек? Биринчи барып, ал договорлорду көрүп, өзү окуган болсо келип чоң устаздардан сурап, анан келишимге кол коюш керек. Бизде барып баратта сүткорлук келишим түзөт, анан чалат, молдеке, ушул мен ушундай келишим түздүм эле, эмне болот дейт да, иш өттү. Иш өткөндөн кийин сурайт бизде. Ошо ишке чейин сураш керек. Бул фарз мойнуңузга. Жанагы намаз окуган адамга намаз илми фарзбы? Фарз турабы? Бай адамга закат илми? Фарз турабы?
Ошол сыяктуу эле бизнеске кирем деген адам эң биринчи эмнени сунаш керек? Соода саттык илимини алыш керек. Андан кийин кириш керек ал киши бул маселеге. Жөндөн жөн эле чуркап кирип кете бербеш керек таксылар. Афон?